Баткенде 4 жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Адмаров Кадамжай районунда жаңыдан курулган Орозбеков, Масалиев, Майдан айыл аймактарындагы мектептердин ачуулуу аземине катышып, окуучуларды жана билим берүү кызматкерлерин куттуктады. Орозбеков айыл аймагындагы жаңыдан бүткөрүлгөн 3-укуна гимназия мектебинин башталгыч класстары үчүн окуу корпусу 225 окуучуга ыңгайлашкан. Спорт залы, ашканасы жана башка бардык шарттар менен курулуп, ага республикалык бюджеттен 57 миллион сом жумшалды. Ал эми Масалиев айыл аймагындагы Орозбеков орто мектебине курулган кошумча жаңы имараты 18 миллион сомго 125 орундуу болуп курулду. Мектеп Ас-Сафа коомдук фондунун каржылык колдоосу менен курулду. Ал эми Майдан айылындагы 275 орундуу Исфайрам орто мектебинин жаңы имаратына 59 миллион сом жумшалды. Ал эми Элек районунун Ак Суу айылында 275 орундуу мектеп 57 миллион сомго курулду. Бүгүн областагы бардык 235 мектеп эшигин ачып, билим күнүнүн урматына майрамдык салтанаттар өтүүдө. Ошондой эле окуучуларга компьютер менин досум аттуу биринчи сабактар өтүлдү. Жалпысынан Баткен облусунан 22 орто мектептин имараты авариялык абалда турат. Курулуш бүтпөй турган 17 мектеп бар.